Салам достор, эки дарыгер аудио подкасты назарыңыздарда. Бүгүн биз жаңы сезонубуздун ачылышында турабыз. Бул сезондо сиздер менен рука в руке деген коомдун, башкача айтканда колго кол деген коом менен сүйлөшкөндү чечтик. Бул коом негизинен аутизм менен ооруган балдар, өзгөчө балдар менен алек болушат экен. Бүгүн биздин подкастыбызда коногубуз Азиз, дарыгер, эне жана бала бейтапканасындагы неврологиялык бөлүмүндөгү дарыгер. Азиз, кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, Азиз, саламатсызбы Бегим ай. Ушинтип биз жаңы сезондо өзгөчө бир темага маани берүүнү туура чечтик, себеби бул маселе көптөн бери көйгөйлүү болуп эсептелинет жана көптөгөн жарандарыбыз, дарыгерлерибиз бул көйгөйдүн канчалык маанилүү экенин билбегендер да бар экен. Ошондуктан бүгүн мындай маанилүү бир теманы сүйлөшөбүз. Азиз мырза, коомдук колго кол же рука в руке аттуу бирикме эмне жумуш кылат, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Биздин колго кол аттуу коомдук бирикмебиз 2012 жылы аутизм боюнча жабыркаган балдардын ата-энелери менен ошолордун тарабынан түзүлгөн. Ошодон бери иш алып бара жатат. Негизи ошол кезде аутизм боюнча маалымат деле болгон деле эмес, аздык болгон. Ошондуктан ар бир ата-эне ушул маселе менен жолуккандан бери, таанышкандан бери чындыгында кыйын жолду өтүп келди. Биздин негизги максатыбыз ушул аутизм менен жабыркаган балдардын негизги укуктарын, негизги кызыкчылыктарын коргоо, анан ошондой эле ата-энелерине жардам берүү, толук кандуу жардам берүү, ошондой эле коомчулукка аутизм боюнча толук маалымат берүү. Биздики бүгүнкү күндө аутизм боюнча өлкөбүздө негизги 4 центр, 4 борбор иштеп турат. Ошонун ичинде өлкөбүздүн борбору Бишкек шаарында 2, анан ошондой эле Ысык көл облусу, Эшперов айылында жана Караколдо 2 иштеп келе жатат. Биздин уюмубуз аркылуу аутизм менен жабыркаган балдарга керектүү кызматтарды жана квалификациялык жардам берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул биз үчүн аябай чоң жетишкендик. Чоң рахмат. Ооба, азыркы учурда ушундай борборлордун 4 эле экен, бирок менимче бул абдан аз деп ойлойм да, себеби Кыргызстан мамлекети боюнча 6 миллион жаранга 4 центрде жардам көрсөтүү, бир топ кыйынчылыктар түзүлсө керек деп ойлойм. Туура айтасың кесиптешим. Мына айтыңызчы, ушул жумуш учурунда кандай кыйынчылыктарды көрдүңүздөр эле? Эми ар бир жумуштун мен ойлойм жакшы да жерлери, кемчиликтери да бар. Ошондой эле биздин да жумушубузда кээ бир учурларда оорчулуктар да болушу мүмкүн. Мисал келтирсек, биз деле балдар менен иштейбиз. Биздин жумушубуз балдардын маанайына жараша, психологиялык абалына жараша, ошондой эле сенсордук көйгөйлөрүнө жараша өтөт. Негизи аутизм менен жабыркаган балдардын өзгөчөлүгүнүн бири бул сенсордук көйгөйлөрү. Мисалы, бир бала же сезгичтик жогорулашы мүмкүн, же болбосо башканыкы сезгичтиги төмөндөшү мүмкүн. Ар кандай стимулдарга, жарык болобу, үн болобу, башка бир белги болобу, ошол бир өзгөчө бир көйгөй. Тиги орусча айтканда жана реакциясы бирөөнүкү көбүрөөк, бирөөнүкү азыраак. Негизи ошол маселе балага тынчсыздык бергендиктен кезде баланыкы кризистик учурлар болот. Ал кезде бала ыйлашы мүмкүн, ошондой эле кыйкырып, инструкция аткарбай, ошондой эле өзүнө же болбосо башка кишиге да кол салышы да мүмкүн. Биз ошондой моменттерге даяр болушубуз мүмкүн. Бул жерде бир гана балага эмес, дарыгерлерге дагы психологиялык басым жасалып турбайбы бул учурларда? Туура. Анан дагы бир сизге суроо берейин дегем. Бул учурларда ошо кыйынчылыктарда көбүнчө бала тараптан кыйынчылыктар болобу же ата-эне тараптанбы? Себеби менимче баягы ата-эне баласы аутизм экенин билип калса дагы көптөгөн мындай туура эмес кыймыл аракеттерге да барып калган учурлар болобу деп. Ооба, андай да болушу мүмкүн. Мисалы дегенде
аутизм менен жабыркаган балдардын ата энеси башында бул боюнча маалымат билбегендиктен кандай өзүн маселе боюнча алып баруу дагы өзүнчө бир проблема болушу мүмкүн. Себеби бул нерсе жөнүндө менимче аутизм менен диагноз такталса ата энени кантип алып жүрүш деген сабактар да жок деп ойлойм да. Бизде маалымат интернетте болот, телевизорлордо мындай маалыматтар жок. Туура андай да жок. И ата энеге ушул маалда колдоо керек. Ал дагы тилекке каршы жок болчу. Колдоо, ооба, бул жерде дагы кечиресиздер, көп сүйлөп жатканымда. Бул жерде баягы эгер ушундай бала төрөлсө, бул жерде апасыга менимче эркек тараптан да, жолдош тарабынан дагы колдоо, туугандар тарабынан дагы колдоо керек. Эсиңдеби Бегмай, жанагы стигма жана дискриминация жөнүндө биз сүйлөшкөн болчубуз. Бул жерде дагы менимче апа көп учурларда ушундай дискриминацияларга дагы туш болгондуктан менимче кээде суицидальный ойлор дагы болуп кетиши мүмкүн деп ойлоп атам да. Бул жерде бул бала бир гана апасынын менимче себебинен эмес, бул ар тараптуу карап көрүш керек. Балким бул күйөөсү тарабынан деле болгон учурлар болушу мүмкүн. Мына ошо мен сурабадымбы, кыйынчылыктар депчи, бул деген бир гана медициналык тарабынан эмес да кыйынчылыктар, менимче коом тарабынан же болбосо жакын адамдардан бир кыйынчылыктарга туш келсеңиздер керек, сиздер менен бөлүшсө керек, ошолордун ата энелери, сиздер ар бир врач ошол жерде иштеген, менимче психолог болуп бүтсө керек да, баарын түшүндүрүп атыпчы. Ооба, биз деле ушул ата энеси менен жолукканда негизи диалог катары жылуу мамиле менен сүйлөшкөнүбүзгө шарт түзүлүшү керек негизи. Ошол үчүн ата энени түшүнүш керек, акырын жылуу сүйлөшүп, колдоо көрсөтүшүбүз да керек. Чоң рахмат. Дагы бир мындай кызыктуу бир суроо пайда болду да сиздер менен сүйлөшүп аткан учурда. Азыркы учурда аутизм диагнозу менен көбүнчө ата энелер кайсы куракта сиздерге кайрылышат? Жаш ата энелерби же улгайган ата энелер? Мындай статистикаңыз барбы? 20 жашпы, 25пи же 30-45 кайсыл жаштардан? Бул боюнча негизи возрасттык категория деле бөлүнүшү болбойт деле го деп ойлойм. Анткени дегенде бизге деле консультацияга өзүм неврология 3 жашка чейин иштейм. Анан ошондо бизге көбүнчө 2 жашында баланы алып келет, 3 жашына чейин баланы алып келет. Мына бала сүйлөбөй атат, бала көзгө карабай атат, бала башка балдар менен ойнобой атат деп келет. Анан ошол маалда бирөөсү 40 жашар болуп калат ата энелер. Кээ болсо 25 жашарларда келип калат. Ошого билбейм, негизи статистикада жүрбөйт бул боюнча. Демек, андай аралаштырып айтканыңызга жараша менимче бардык жаштагы ата эне кайрылат турбайбы? Бул жакшы кабар менимче. Себеби дегенде эми ошо ата энелердин биздин коомдогу адамдардын баягы медициналык маданияты көтөрүлүп жаткандын себеби деп ойлоймун да менимче. Ооба, себеби мурда менин түшүнүгүм боюнча мындай диагноз такталган болсо ата энелер үйдө эле карап алып барчу эмес экен деп азыр сөзүбүздөн келгенде жыйынтык чыгарсак болот да. Бирок азыркы учурда ата энелер бир аз көбүрөөк маани берип, кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо дароо эле дарыгерлерге алып келип жаткан. Бирок менимче баары алып келе элек болсо керек. Бирок эгер ушундай биз подкасттарды жаздырып, көбүнчө дарыгерлер менен маек курсак, менимче балким белгилерге маани берип алып келип башташат. Тагыраак айтканда, бир күндүк жумушуңуз кандай өтөт? Ошол жөнүндө айтып бергиңизчи. Жеке өзүмдүн күндүн тартибинде айтсам, мен эртеден эне жана бала коргоо улуттук борборунда иш алып барып келе жатам. Түштөн кийин болсо өзүм ушул колго кол коомдук бирикмеде да иш алып барып жүрөм. Адистигим неврология, биздин бирикмеде болсо сенсордук интеграция. Биз ушул сенсордук интеграция бул чоңдогон проблемаларды алат. Мисалы дегенде бул вестибулярдык аппарат менен проблемалар, ошондой эле майда жана ири моторика, ошондой эле сезгичтиктин көйгөйлөрү, балдар менен байланыш түзүү, ошондон тышкары. Ошо бир күндүк жумуш убактыңыз дегенде, мисалы үчүн жумушка келесиз, баягы бейтаптарды обход кыласыз, ошол тууралуу дагы айтып берсеңиз, себеби менимче биздин угармандарга абдан кызык болот да. Негизи жумушум эртең менен 8-те башталат. Анан биздики 5 мүнөттүк, 5 минутка болот. Заведующий менен, отделениянын врачтары менен ошол 5 минуткада күнүмдүк
мындай айтканда түн кандай өттү, ошол боюнча посттогу дежурстводагы медсестра ошол боюнча айтып берет. Кайсы бала кандай түн өткөздү. Мисалы дегенде, бул палатаныкы температурасы мындай болду, тынч өттү түн ошо. А башканыкы болсо же температурасы көтөрүлдү, же болбосо дагы башка проблемалар болушу мүмкүн. Обход кылабыз өзүбүздүн бөлүмүбүздүн башчысы менен. Анан ошондой эле совместный обход деп коет. Бабажанов Нурмухан Жамалович менен бирге кылабыз. Обходдон кийин историяларды толтурабыз. Керек болсо башка специалисттерге көрсөтөбүз, диагностикалык манипуляцияларды өткөзөбүз. Анан өздөрүнүн дарылоосун алып келе жатат. Саат канчага чейин иштейсиз жана кийин коомдон коом уюмуна саат канчада барып, анан ал жерде саат канчага чейин? Бул суроону берип жаткан себеби сиз канчалык ошол кесибиңизге берилип, анан баягы өзүңүздүн жеке жашооңузга убактыңыз калбай жаткан жөнүндө дагы айткым келип атат да. Ошого айтып берсеңиз. Улуттук борбордо негизи саат 8-тен баштап эртең мененки түшкү 2-ге чейин иштейм. Биздин коомдук бирикмеде түштөн кийин саат 3-тен баштап 6-га чейин иш алып барам. Ушу коомдук бирикмеде 3 саат иштейм. Ар бир бала менен индивидуалдуу түрүндө сабактар өтөт. Ар бир бала менен 1 саат ичи бою иштейбиз. Ушунун артынан кийинки сурообуз кайра пайда болуп жатат. Сиздин коомуңуз, колго кол коому кандай кызматтарды көрсөтөт? Себеби азыр бизде эгер угармандарыбыз угуп жаткан болсо, анан баягы өзүнүн балдарында ушундай белгилерди байкап калган болсо, сиздин коомуңузга кайрылса болобу жана сиздин коомуңуз кандай жардамдарды көрсөтөт? Кызматтарды. Биздин коом ар түрдүү кызматтарды көрсөтөт. Негизи баштапкы этап бул баланын машыгуу жана муктаждыгына баа берүү. Анан кийинки этап бул диагностика. Андан ары семья и ребенок же болбосо үй бүлө жана бала аттуу программасы да бар. Ал программасында ата энени бала менен туура байланыш түзүү, ар кандай абалда өзүн кандай алып жүрүүсүнө адистер үйрөтүп турат. Андан кийинки этап бул индивидуалдык терапия. Бул жерге биздин ошо сенсордук интеграция, ошондой эле аботерапия же болбосо прикладной анализ поведения деп аталат. Андан тышкары биздики музыка терапия, арт терапия, сүрөт тартуу, логопед менен индивидуалдуу сабактар жана компьютер менен иштөө боюнча балдар үйрөнөт. Негизи ар бир баланын мүмкүнчүлүгүнө жараша өзүнчө программа, индивидуалдык программа түзүлөт. Бул өзүнчө бир искусство турбайбы, балдар менен иштөө менче? Бул абдан татаал болуш керек. Менде да бир кызыктуу суроо болуп калды. Бай Европада жана Америкада ошентип айтышты. Аутизм бул балдардын 4 жашта, мисалы үчүн 5 жашта болгондо кээ бир балдардын диагноздорун алышты да. Бул чыныгы аутизм эмес депчи. Эмне үчүн? Себеби дегенде металлдар менен отравление болот экен деп, нутрициология деп, ошол тамак аштан деп, анан кийин ошентип карап изилдеп чыгышты. Азыркы заманда, азыркы күндөрү белгилүү бир болуп атат го, мындай басым коюп атышат да. Бизде ошол жөнүндө бир окуулар же болбосо сиздер дагы басым кылган моменттериңиз болобу дейм да. Сиздер ошого кандай карайсыздар? Нутрициология илимине деп жатасыз. Азыр кандай, сиздер кандай карап атасыздар деп. Нутрициология негизи бул боюнча маалыматым чындыгында аз. Толук деле айтып бере албайм го, бирок чындыгында кичинекей балдардын ошо аутизм менен деле бул проблемалары бар, именно ашказан системасы менен. Бирок маалыматым тилекке каршы аз. Макул, чоң рахмат. Анан кийинки бир суроом бар эле. Сиздердин баягы Instagram баракчаңыздарга кирип, канчалык көп пайдалуу маалыматтар бар экенин мен көрүп абдан кубандым. Бирок бул маалыматты менимче биздин кыргыз элибиз көп деле билбейт деп ойлойм да. Себеби айылда отургандардын баягы проблемасы балага маани бергендиктен мындай маалыматтарды балким окуганга да көп убактысы да жок болуп калышы мүмкүн. Ошого кошумча суроо, дагы кайсыл жерлерде маалыматтарды алсак болот? Сиз мындай өзүңүздүн тажрыйбаңыз боюнча айтып бере аласызбы суранчы? Негизи ошо биздин рука в руке, колго кол бирикмебиздин негизги сайты бар. Орусча деле жазсак болот, autism.kg деп, же болбосо англисче деле жазсак болот. Общественное объединение рука в руке деген биринчи ссылка чыгат Google'да. Ошого кирсеңер толук кандуу маалыматтар берилет. Негизи бул сайт ар дайым толуктанып турат, көптөгөн материалдар салынып турат. Андан тышкары маалыматтарды
клиникалык протоколдордон алсак болот. Негизи 2018 жылы аутизм боюнча клиникалык протокол чыккан. Ошол протоколдо уровень доказательности боюнча терапиясынан бери бүт берилген. Ата эне менен жолугушууда кандай колдоо көрсөтүү, ошодон бери бүт айтылган. Ошол протоколду кайсыл жерден тапсак болот? Ошол протоколду Минздрав сайтында негизи протоколдор болуш керек. Андан тышкары ар бир психиатрда болушу керек. Негизи билбейм, биринчи уровень поликлиникаларга деле бул таратылат. Менимче бул дагы эң маанилүү суроолордун бирөөсү, себеби көптөгөн мисалы үчүн ата энелер аутизм менен жашаган балдарды бизге кайрылган учурларда дарыгерлер ушундай мамиле кылат, орой мамиле кылат деп калат да. Менимче анда ушул протоколдун балким аларда жоктугунун дагы келип чыккан ушундай мамилелер деп ойлойм. Ошондуктан бул нерсени менимче атайын башка бир эпизоддо жазабыз, Бегим айым. Сөзсүз. Андан тышкары аутизм маселеси менен ушундай иштеп келе турган ар кандай центрлар бар. Ошонун ичинде АУЦАга караштуу Институт поведенческого здоровья, анан ошо жана башкалар. Азыр сиздин айткандарыңыз боюнча бул көбүнчө жеке коомдор экен да. Мындай мамлекеттик ушундай организациялар барбы же жокпу? Мамлекеттик эми спец мектептер бар. Мындай сиз айтканда жанагы искусстволуу мындай мамиле жасоо, демек мамлекеттик ооруканаларда мындай центрлер жок экен да. Чындыгында айтканда бизде көп эле нерсе жок экен мамлекеттик коомдор мисалы үчүн, ошол эле өзгөчө бир диагноздары менен бизге элге белгилүү бир дарыканалар дагы жок, жетишпейт. Ошондуктан менимче бул өтө деле вау деп таң калычтуу эмес болсо керек. Бирок ошол жерде мен кошумчалап кетет. Мен бир таанышымдын Instagram баракчасында көрүп калгам да, Америкага барганда ушундай аутизм менен жашаган балдарга атайын мектептер курулуп, спортзалдар, атайын мындай кандай десем, велосипедке окшогон жабдыктар менен ошондой балдарды дефицит внимание деген же мындай өзүнө ошол коом менен бирдей жашаганга шарт түзүп берет экен да. Биздин коомдо болсо андай шарт жок. Биз эгер ушундай аутизм десе эле деп эле баягы толук депрессияга түшүп, анан кээде менимче суицидальный дагы бир кыймыл аракеттерге да барышы мүмкүн. Бул менимче чоң көйгөй, чоң тема, дагы сүйлөшөбүз деген ойдомун. Себеби бул нерсенин үстүнөн иштебесе, менимче келечекте бул чоң маселелер, көйгөйлөргө дагы алып келиши мүмкүн да. Туура айтасыз. Себеби дегенде мен нутрициология деп дагы айтып калдым го. Буну биринчи жолу ошо Америкадагы дарыгерлер ошол жөнүндө сүйлөп, анан кийин ошол жөнүндө коомго угузганда, азыр чындыгында маалымат өтө аз, ошол жөнүндөгү мекемелер дагы аз. Анан кийин жалгыз эле ошо Америкада бар экен, ошол жерде окутуп, үйрөтүп, анан адистерди чыгарганчы. Анан ошо кызыгып сизден сурагам да. Мисалы үчүн менин да маалыматым бар. Англияда менин досум окуйт, анан кийин ошол да кызыгып мага көп айтып берчү. Аларда дагы ошондой атайын бир мектептер бар экен. Мындай айтканда шаарча ошолорго жараша бар дейт. Сен айткан велосипедпи, музыка, арт терапия, ошондойдун бардык бир мекемелери бар экен да ошол шаарчасындачы. Биз ошого аракет кылсак, менимче бизде да бир нерсе чыгат болуш керек. Балким ушул биздин подкастыбызды угуп түрткү берип калар. Азиз мырза, дагы бир сурообуз бар, мындай айтып кетсеңиз суранчы. Ушул аутизм тууралуу сиз университетте биз дагы окуганбыз, бирок маани берген эмес экенбиз. Сиз бирок невролог болуп маани берип калсаңыз керек. Ушул жөнүндө толук түрдө маалымат бизге берилеби, берилбейби, кандай деп ойлойсуз? Негизи өзүм Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын бүткөм. Биздин медакадемиябызда оорулар боюнча жалпы маалымат берилет. Бирок тилекке каршы аутизм боюнча маалымат аздык болгондугунанбы, же болбосо сиз айткандай ошо ооруканаларда реабилитацияга шарт аздык болгондуктанбы, ошондой эле аутизм маселеси боюнча адистер аз болгондугунан бул маселе көп көтөрүлбөйт. Бул менен байланыштуу айыл аймактарында, ошондой эле жер-жергесинде, коомчулукта жана дарыгерлерде ошондуктан маалымат аз болот. Менимче бул кесиптин баягы популярдуу эместигине дагы байланыштуу болуп атат деп ойлойм да. Себеби көптөгөн биздин университеттерибиз көбүнчө жанагы хирург, пластический хирург же косметолог, ошол тенденция ошого баратат да. Эч ким баягы популярдуу жана популярсыз ошондой болуп баратат да. Бирок
тилекке каршы менимче ушундай кесиптердин ээси көп болуу үчүн биздин мамлекетибиз көбүрөөк мындай жардам берсе, мисалы үчүн бюджеттик орундарды берсе ошо студенттергечи ушул кесип боюнча менимче бармак. Бирок бизде азыр студенттерди деле окутуп коюп эле акчаларын, мисалы үчүн контракт болсо окутуп коюп, контрактка тиги ординатурага өтүп окуп бүткөндөн кийин эмне кылсаң ошол болуп атат да. Андан кийинки бизге мамиле жок болот. Ошондуктан бул кесиптин канчалык маанилүү экенин, кандай элге жардам беришибиз керек экенин айтып турсак, менимче жаштар барат. Мамлекетибиз бир жумуш жасаш керек деп ойлойм. Туура, менимче маалыматтын аздыгы чындыгында, себеби дегенде баягы ошол эле пластический хирург, анан жалпы хирург деген баары эле билет, баары эле эмне экенин билишет, кызыгышат. Аутизм жөнүндө чындыгында окуп жүргөндө дагы маалымат өтө аз болчу. Бир эки абзац эмне болду, андан ашыкча жок болчу. Андан кийин эгер жакшылап маалымат берсе, көбүрөөк маалымат берсе, баягы кызыгуусу артса, албетте жаш адистер ошого кызыгып өздөрү эле барышат. Мен дагы эстедим, ошо бизде баягы анатомияга барып сүрөттөрдү көрчүбүз го. Бирок ошо менен эле аяктап калганбыз да. Анан мен бир оюмду унутуп калдым эле, баягы эстеп кеттим да. Биздин дарыгер болуубуз бул бир гана акча табуу максат эмес да. Биздин миссиябыз бул дүйнөгө дарыгер болуп иштегенге келгенден кийин бир гана жана пластикалык жардам берүү эмес, жана косметология эмес, бул социально уязвимый слойго дагы жардам беришибиз керек. Бул тарап каралбай калыш керек. Ошондуктан менимче бул нерселерге да маани беришибиз керек. Коомчулукка негизи пайда болуп келтиришибиз керек. Азиз мырза, биздин акыркы сурообуз бүгүнкү эпизодубузда эмне үчүн аутизм жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек? Себеби бул жанагындай кыргызча айткандай эле уяттай эле мындай сезим бар да окружениябыздачы. Бирок менимче бул жөнүндө биз көп сүйлөшүбүз керек жана бул маселелерди сыртка чыгарышыбыз керек. Сиздин оюңуз кандай? Негизи туура, аутизм боюнча бул өзгөчө бир актуалдуу, кыйын бир маселе болуп келе жатат. Сиз айткандай стигматизация көп болуп атат. Бирок бүгүнкү күндө маалыматтар коом арасында жүргүзүлүп баштап, коомчулук бул маселе менен таанышып, жаңы адистер акырындан эми даярданып баштап, аутизм аныктоого мүмкүнчүлүктөр түзүлүп келе жатат. Ошондуктан коомдо, эл арасында аутизм боюнча маалымат таратылып көбөйсө, ата-энеге, дарыгерлерге эртерээк, кандай айтсам, кайрылууга, ошондой эле медициналык жайларга чоң жардам болот. Ооба. Анан эрте килигишүү, ушул проблемага коррекция кылып, эрте килигишүү, балага жардам берүү, ата-энесине жардам берүү. Анан ошондой эле коомчулукта бул информация, маалымат тараса, ошондой эле коомчулук бул балдарды түшүнүп баштайт беле, аутизм менен жабыркаган балдардын ата-энесине колдоо көрсөтүп баштайт беле, жана стигматизация болбой кайра коомчулукка кошуп баштайт беле деп ойлойм. Чоң рахмат Азиз мырза. Демек, канча эрте ата-эне ошол аутизм менен жашап жаткан баланы аныктаса, ошончолук эртерээк аны реабилитация кылуудан жеңилирээк дарыгерлерге болот экен. Туура. Дагы бир акыркы өтө маанилүү суроону бербей калыптырбыз сизге. Аутизм демек бул төрөлгөндөн бери коштоп келген оору же кандай? Же кийин пайда болобу? Ошонун айырмасы барбы? Негизи аутизм бул сиз айткандай төрөлгөндөн бери башталган образ, ооба. Жашоо образы. Ооба, жашоо образы. Ошондуктан биринчи симптомдору 6 айынан баштап байкалып баштайт. Анткени дегенде бул кезде бала уже эмоцияларын көрсөтүш керек, бала күлүш керек, бала ата-энесин карап тааныш керек, атын атаса ошол жакты караш керек. Бул балдардыкы болсо ошол маалда көздү карабайт деп байкашы мүмкүн, ата-энеси эмоцияларын билдирбейт деп деши мүмкүн. Менимче кесиптешим Бегимай, бул белгилер тууралуу кийинки эпизоддо атайын невролог менен сүйлөшөбүз. Тагыраак. Ошондуктан биз ушинтип подкастыбыздын жыйынтыгын чыгарып жатабыз. Азиз мырза, келгениңиз үчүн чоң рахмат. Менимче кыска убакыттын ичинде абдан көп маалымат бергенге аракет кылдык, бирок бул нерсе менен эле аяктап калбай, келечекте дагы жаздырабыз деген үмүттөмүз менен. Рахмат. Биздин бүгүнкү коногубуз рука в руке коомдук бирикменин адиси, ошондой эле эне жана бала борборунун бейтапкананын
невролог адиси дарыгери Азиз мырзага чоң рахматыбызды айтабыз. Себеби дегенде бизди кыска убакыттын ичинде максималдуу бир маалымат бергенге аракет кылды. Кичине болсо дагы аутизм жөнүндө биз азыр учун баштадык. Эми кийинки биздин эпизоддорубузда толугу менен жакшылап ачабыз ушул теманы. Саламатта калыңыздар достор.